Саламатсыздарбы? Менде деле суроо жок. Урматтуу министрдин орун басары, менин суроом сизге эмес, менин кайрылуум жалпы кандайдыр бир себептер менен жубайлары менен эки жолго түшүп, бирок балдарын кароосуз калтырган мекендештериме мен бирдекени айтып коеюн. Юрист кылып тарбиялайт экенбиз, экономист кылып, дарыгер кылып окутат экенбиз. Чын-чынына келгенде ата болуу да өзүнчө чоң илим экен, апа болуу да өзүнчө чоң илим экен. Бактын түбүндө кол кармаштырып, бирин-бири сүйдүк күйдүк деп баш кошуп алат, бирок ата болуштун фазилетин, милдетин түшүнбөй туруп баш кошуп балалуу болгондон кийин өзүнүн милдетин аткарбай кетүү бул чоң кыянаттык деп эсептейм. Апаларга деле ошондой эле нерсе, бирок апа деген апа, апанын мээрин башкача болот. Мен тилегим ушул, куштун да уясы бузулбасын, үй бүлөлөр бекем болсун. Адам үй бүлөдөн таппаган бакытты башка жерден таппайт. Бирок бир себеп болуп, эми тагдыр деген тагдыр. Эки жолго түшкөндөр болсо, ата ойдон калат, жубай болбой калганы менен, же күйөө болбой калганы менен, апа ойдон калат. Аталык милдеттен эч ким ажыратпайт, акыл эси бүтүн болсо, ден соолугу чың болсо. Эми кайыр сурап, акчасы жок калса мейли, бирок чыгышта, батышта, Европада, Америкада, Японияда, Кореяда күргүчтө акча таап аткан мекендештери ушундай иштерди кылганы албетте жакшы эмес. Мен билем, кыргыздын жигиттери ариеттүү, намыстуу. Ушул эл аралык келишимди ратификация кылдырбай эле, мыйзамы жок эле аталык милдеттерин унутпайт деп мен ишенем. Мен угуп аткан болсо, Кыргызстандан эмес, бүт дүйнө боюнча азыр бизди угуп аткан болуш керек. Мекениндеги жаңылыктарды кызыгып көрүшөт. Бардык ошол бир себеп менен үй бүлөсү менен эки нукка түшүп кеткен, эки жолго түшүп кеткен аталарга кайрылат элем. Ушуга жеткизбей эле өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар менен которуп койсоңуздар, төлөп койсоңуздар. Эмне себептен дегенде, бала деген бала. Бала деген ооруйт, бала деген окуш керек, чокуш керек, анын кийими бар, муктаждыгы бар. Кичинекей болсо, апа жалгыз байкуш эмне күлгүрөт. Ошон үчүн бул маселе, бул талим тарбиясынын маселеси. Ушуга жеткирбеш керек болчу, аргасыздыктан ушул мыйзам кабыл алынып атат. Анан чет өлкөгө чыгып кеттим, жолум бош, эки колум бош, мен эч ким билбейт деп ойлобош керек. Дайыма бабалар айтып турат, Кудай карап турат, Кудай деле жазасын берет, эсебин берет депчи. Ушул нерселерди айта жүрсөк, дей жүрсөк, деги эле ушу үй бүлө бузулбасын. Үй бүлөлөрдө ынтымак болсун, балдар атасыз, апасыз чоңойбосун. Тирүүлөй жетим болгондон жаманы жок. Кудай таала ушул боорубузду бүтүн кылсын, үй бүлөлөрдү бүтүн кылсын, мекенибизди бүтүн кылсын. Чоң рахмат.